Түндүк түштүк болуп бөлүнүүгө эч качан жол бербеймин. Андай бөлүнүп жарылууларды качан гана керек болгондо саясатчылар жеке кызыкчылыктары үчүн баштайт. Карапайым элди колдонушат. Эгемендик алгандан бери эле саясатчылар түндүк түштүк кылып бөлүп келишкен. 2021 жылдан бери андай бөлүнүп жарылуу жоголуп бара жатканын байкап атсаңар керек. Мисалы, райондордун акимдери, соттор, прокуратура, УКМК, Ички иштер министрлигинин жетекчилерин ротация кылганбыз. Акимдер менен соттор 100% ротация болушкан. Түштүктө бир дагы түштүктүк аким жок. Баары түндүктөн. Ошондой эле түндүктө бир дагы түндүктүк аким жок. Баары түштүктөн. Соттор дагы ошондой. Жыйынтыгын көп күттүрбөй эле берди. Бөлүнүп жарылуу азайды. Алдыда Кудай буйруса, айыл өкмөттөргө чейин жетебиз. Түндүк түштүк болуп бөлүнүүнү жок кылуунун дагы кандай жолдору бар десеңиз, аны да айтып берейин. Мындан 2-3 жыл мурда Акылман мектебин ачып, түндүк түштүктөн эң жакшы окуган акылдуу балдарды топтоп, мектеп-интернат кылып, Чолпон Атада окутуп жатабыз. Мындай мектептер азыр бардык облустарда салынып жатат. 2-3 жылдан кийин бүтөт. Кыскасы өлкө боюнча 7-8 акылман мектептери болот. Аларда окуган балдар кыздарыбызды аралаштырып окутабыз. Мисалы, бүгүн Чолпон Атада региондордун баарынан келип окуп жатышкан болсо, Ошко деле ошондой бардык облустан келип окушат. Буйруса бардык облустарда ушундай кылабыз. Бул мектептерди аяктап жогорку окуу жайларын бүтүп келген балдар кыздар түздөн-түз мамлекеттик кызматтарга келип олтурушат. Мына ошолор Кыргызстанды бөлүп жарбаган келечектин кадрлары болот. Дагы бир негизги ишти былтыр февралда баштагам. Өкмөт башчысы менен министрлерди чогултуп тапшырма бергем. Ар бир облустун борборлоруна студенттик жатаканаларды салгыла. 2026 жылдын 1-сентябрынан баштап бюджеттик квоталар менен окуган студенттерди ротация кылабыз деп. Бул кандай десеңиз, муну да чечмелеп берейин. Мисалы, бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпысынан алганда 10 000 абитуриентке бюджеттик орун берилет экен. Ошонун 5 000-ин түштүктүк абитуриенттерге, 5 000-ин түндүктүк абитуриенттерге беребиз. Түндүктүк студент түштүктөн окуйт, түштүктүк студент түндүктөн окуйт. Түндүктөн түштүккө барган 5 000 студенттин арасынан үйлөнгөнү болот, турмушка чыкканы болот, менталитеттер алмашат дегендей. Ал эми түштүктөн түндүккө келген 5 000 студенттердин арасынан деле ошондой болот. Ошентип 20-30 жылдан кийин түндүк түштүк оорусу жоголот. Мына ушундай ыкмалар менен жойбосок, бул ооруну эзели жое албайбыз. Ошондуктан карапайым калкка кайрыламын. Алданбагыла, силерге түндүктүк президент болобу же түштүктүк президент болобу айырмасы жок. Эң негизгиси таза иштеп берсе болду. Дэн Сяопин айткандай, ак мышык болобу, кара мышык болобу айырмасы жок. Чычкан алса болду дегендей, таза, калыс жана адилеттүү болуп, баарына бирдей иштеп берген президент болсо болду. Мана бүгүнкү күндө регион кылып бөлбөстөн өлкө боюнча бардык региондордо бирдей иштер жүрүп жатат. Курулуштар болуп атат, жолдор асфальтталып жатат, социалдык имараттар курулуп жатат. Мунун баары кимдир бирөөлөрдүн акчасына эмес, мамлекеттин, элдин акчасына курулуп жатканын ар бир жаран билиши керек. Мен жогоруда айтпадымбы, бөлүнүүнүн баарын саясатчылар баштайт. Карапайым калк курал болуп берет. Саясатчы элди курал кылып колдонот дагы бийликке келет. Карапайым калкка бир тыйынчалык пайдасы тийбейт. Керек болсо дасторконуна бир сындырымдан ашыкча түшүп калбайт. Башаламандыктарда жаракат алганы деле карапайым калк, өлгөнү деле карапайым калк. Же эмне акыркы 30 жылда бир саясатчынын жакыны өлгөнүн көрдүңөрбү? Ошондуктан саясатчылардын бузукулук сөздөрүнөн трагедия кылбагыла. Мен акыры түндүк түштүк деген ооруну жок кылам. Убакыт керек. Дагы бир окуяны айтып берейин. Президент болгондон кийин биринчи жолу Баткенге барып эл менен жолуктум. Карапайым элдин арасынан бирөөсү айтып калды. Эми аны ошол жерден чыккан бир саясатчы айтырып жатканын билем да. Өкмөттө бир дагы Баткенден чыккан министр жок экен дейт. Ана мен айттым, макул, Баткенден бүгүн бир министр коюп берейин. Эртең сиздин дасторконго бүгүнкүдөн 2 эсе көп тамак аш толуп баштайбы десем, жок дейт. Анда эмесе бүгүндөн баштап мен сиздин министр, мен сиздин депутат болуп берейин дедим. Эч бир регионду бөлбөйм, баарына бирдей караймын дедим. Ошол сөзүмдү бүгүн аткарып жатам. Баткенге мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү салынып жатат, стадион салынып жатат, жолдор, мектептер салынып жатат. Баткенге завод, фабрика салам деген инвесторлорду жиберип атам. Албетте кемчиликтер бар, жок эмес. Баарын бир жылда эле сүфтеп, оңдоп жибергендей сыйкырчы эмеспиз. Колума сазгап аткан мамлекетти алгам. Айрым облустарга азыраак жардам жетип калып атат.
бирок анын баарын билебиз. Кайсыл облуска канча акча жумшалды деген мониторинг бар. Карап олтурабыз. Быйыл болбосо эмдиги жылы жеткизебиз. Ооба, ошол эле позициядамын. Мен таятынан эле кандайдыр бир талаштуу маселелер жаралса, эч бир адам менен урушпай талашпай эле сабырдуулук менен чечишип алганды жакшы көрөм. Дос бойдон кала беребиз. Бирок ал киши кандайдыр бир мамлекеттик кызматка келбейт. Дос эс алсын, ден соолугун карасын. Тегерегиндеги аксакал көксакалдардан арылсын, тазалансын. Тергөө кызматы баарын аныктап, тазалап берет. Албетте азыр рахмат айтпайт, капа болот. Бирок жылдар өткөндөн кийин досум сен ошондо туура кылыпсың деп рахматын айтат. Мен азырынча эч кимди кызматтан кетти деп айта элекмин. Саясатка аралашпай, ар кимиңер өз милдетиңерди аткарып иштей бергиле дедим. Өз арыздары менен кетип жаткандар болсо кармабайбыз. Бирок бардык министрликтерде уурлук болгон жокпу текшерилет. Уурдаган болсо жоопко тартылышат. Мен буга чейин дайыма өкмөт башчыдан баштап бардык министрлерге кызматкерлерди аларда жакын тууган дос жердеш бажа деп албагыла. Мени авам сактап калат же акам сактап калат деп андайлар коркпой уурдайт деп эскертип келдим. Эгер уурлуктар аныкталса, ким болбосун жооп берет. Кудайга шүгүр, мен жакындарымдын бирөөсүн дагы мамлекеттик жогорку кызматтарга жолуткон жокмун. Саясатка аралаштырган жокмун. Жаңы келген кезде эки кудасы бийликте олтурат деп сындап чыгышканда экөөнү тең кетиргем. Экөө тең мен келгенге чейин эле ошол системада иштеп жүрүшкөн. Бирок ошого карабастан туугандар туура түшүнгүлө, мага сөз тийип атат. Кызматтан кетип тургулачы деп кызматтан алгам. Эч кандай төңкөрүш же башка нерсе болбойт. Ага биринчиден мыйзамдар жол бербейт. Экинчиден андай акыбал жок. Өлкөнү күч менен эмес, баш менен башкарыш керек. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген накыл сөз бар. Мыйзамдарды окушка баштары жетпеген үчүн ушундай жолдорду ойлоп табышкан. Күч менен башкарам деген Бакиев азыр кайда? Күч менен башкарып келген Атамбаев кайда? Биз өткөндөн сабак алганды үйрөнүшүбүз керек. Өлкөдө төңкөрүш болчу акыбал жок дегеним, бир суткада 24 саат болсо, 20 сааты иш үстүндөмүн. Баарын көзөмөлдөп карап турам. Туура эмес иштер болуп аткан болсо, дароо тиешелүү министрлерге, акимдерге, губернаторлорго дароо тапшырма берип оңдотуп турам. Тарыхтын ак барактарында калайын, урпактарымды, жакындарымды кепке кемтик сөзгө сөлтүк кылып калтырбайын деп 5 жылдан бери кара жанымды карч уруп иштеп келе жатам. Албетте, кемчиликтер да бар. Жок эмес. 100% көзөмөлдөгөнгө жетишпейсиң. Робот же компьютер эмессиң дегендей. Бирок 70-80% көзөмөлдөп турганга жетишебиз. Биринчиден азыр бизде уюшкан кылмыштуу топ деген жок. Мындан ары болбойт дагы. Албетте кылмыш жасагандар болот. Кылмыш жасаган адамдар дүйнө жүзүндө бар. Аны эч ким таптаза кылып жок кыла албайт. Адам бар жерде баары болот. Бирок уюшкан кылмыштуу топ болуп, базарларда олтурган аялдарга чейин мурдагыдай отметка алып жүргөн смотрящий положенец дегендер болбойт. Алардын баары азыр түрмөдө же чет өлкөлөп качып жүрүшөт. Эгер кайрадан Кыргызстанга мурдагыдай өздөрүнүн уурлук мыйзамдарын, воровской закон орнотобуз деген криминалдар болсо, жаңылышат. Ал эми коррупция менен күрөш эч качан токтобойт, өмүр бою улана берет. Дүйнө жүзүндө коррупцияны таптакыр жоюп салдык деген бир дагы өлкө жок. Керек болсо коррупция жок деген Сингапур өлкөсүндө дагы 15-16% коррупция бар. Ошондуктан бизде коррупция жок, баарын жоюп салдык деп пиар кыла бериштин кереги жок. Коррупция өмүр бою токтобойт. Коррупциянын түрлөрү бар. Экономикалык коррупция, саясий коррупция, тууганчылык коррупция жана башка коррупциялар. Баарын жок кылганга болгон күчүбүздү жумшап жатабыз, азайтабыз. Ага күч да, акыл да жетет. Күч органдарына криминал коррупция менен күрөшүүдө силерге жашыл жарык болгону маски шоу кылбай, пиар кылбай, иш алып баргыла деп тапшырма бердим. Ооба, жолуктук. Кечээ кечинде кабыл алдым.
Эс ал досум, ден соолугуңду кара, тынч жүр дедим. Досумдун айтымы боюнча аксакалдар дейбизби, көк сакалдар дейбизби, бирөө менен дагы сүйлөшкөн эмесмин дейт. Ошондон улам мен жыйынтык чыгардым. Демек, тигилер досума билгизбей эле өздөрүнчө жашыруун план менен иш жүргүзүп жатышкан экен. Орустар айткандай, медвежья услуга көрсөтүштү. Баарын тазалап тартипке алып келебиз. Кудайга шүгүр, буга күчүбүз жетет.